Энергетика менин саясатымдын негизги багыттарынын бири. Мен бул тармакка өзгөчө маани берип, ар бир өзгөрүүгө өтө кылдаттык менен мамиле кылам. Кыргыз Республикасынын президенти кызматына киришкенимде мамлекеттин энергетикалык системасындагы кырдаалды жана кыйынчылыктарды терең изилдедим. Өлкөнүн өнүгүүсүнө өзгөчө мааниге ээ болгон энергетика тармагын туруктуу өнүктүрүү жана бул тармакка инвестиция тартуу боюнча алдыга максат койгом. Бүгүнкү күндө энергетика тармагы токтогул суу сактагычында суунун топтолушуна байланыштуу экендиги жалпыга маалым. Ошондой эле энергетикалык жабдуулардын эскириши жана жылына электр энергиясын керектөөнүн 5-6% өсүшү менен оор күндөрдү баштан кечирип жатканы анык. Мындай кооптуу абал бизге өндүрүштүк кубаттууларды көбөйтүү үчүн чечкиндүү чараларды көрүүгө, олуттуу кадамдарга барууга түрткү берет. Мына ушундай кырдаалдан улам энергетика системасында туруктуулукка жетүү жана бюрократиялык тоскоолдуктарды жоюу максатында быйыл бир катар чаралар көрүлдү. Жакында электр энергиясын жана жылуулукту өндүрүүдөн баштап керектөөчүгө жеткирүүгө чейинки чыгымдарды жабдууга мүмкүндүк бере турган орто мөөнөттүү жаңы тариф саясаты кабыл алынды. ГЭСтерди салууга, долбоорлорду ишке ашырууга жер бөлүп берүү маселеси жеңилдетилди. ГЭСтерди салуу тармагындагы жабдууларды жана техникаларды импорттоодо кошумча нарк салыгын төлөө милдеттенмесинен бошотулду. Мамлекет менен потенциалдуу инвесторлордун өз ара кызматташуу, анын ичинде энергиянын кайра жаралуучу булактары боюнча ишкердикти лицензиялоодон баштап, жеңилдиктерди берүү мөөнөтүн 15 жылга чейин узартуу механизмдери иштелип чыкты. Бул чаралар жашыл энергияны өнүктүрүүгө жана кошумча генерациялык кубаттуулуктарды жогорулатууга туруктуу түрткү берет деп ишенем. Бул демилгелерди иш жүзүнө ашыруу үчүн ушул жылдын август айында Талас областындагы Баласаруу кичи ГЭСинин курулушу башталды. Бул ГЭС жыл сайын 100 миллион киловатт саатка жакын энергия өндүрүп, Талас облусунун электр энергияга болгон муктаждыгынын 20%-ын камсыздайт. Ошондой эле Ысык көл областындагы Орто Токой суу сактагычында Чакан ГЭСтин курулушун долбоорлоо жана буга байланыштуу иш-чаралар жүрүп жатат. Жалал Абад областында Кара көл ГЭСин куруу маселесин дагы жакында башталат. Бул долбоорлор мамлекеттик жеке өнөктөштүк механизминин алкагында ишке ашырылып жатат. Үстүбүздөгү жылдын март айынан бери 20дан ашуун компания Чакан ГЭСтерди курууга даяр экендигин билдирип, тиешелүү күбөлүктөргө ээ болушту. Кыргыз Республикасынын энергетика министрлиги алар менен тиешелүү келишимдерди түзүп, Чакан ГЭСтерди куруу боюнча долбоорлорду жүзөгө ашыруу боюнча иштерди жүргүзүп жатат. Урматтуу мекендештер, урматтуу коноктор, маалым болгондой, учурда республика боюнча жалпы кубаттуулугу 54 мегаватт болгон жана жылына 200 миллион киловатт сааттан ашык энергия өндүргөн 10 Чакан ГЭС бар бизде. Бирок бул генерациянын көлөмү электр энергиясынын 3 миллиард киловатт саат тартыштыгын жабуу үчүн жетишсиз болуп жатат. Бүгүн биз мамлекеттин катышуусу жок, жеке инвестордун аракети менен бюджеттик жана донордук каражаттарды колдонбостон курулган Чакан ГЭСтин ачылуу аземине күбө болуп жатабыз. ГЭСтин курулушуна ата мекендик куруучулар жана жергиликтүү жумушчу күчтөрү тартылган. Бул Чакан ГЭС өлкөнүн бардык региондорунда жаңы Чакан ГЭСтерди ишке киргизүүнүн үлгүлүү мисалы болуп калат деп бекем ишенем. Урматтуу мамлекеттик кызматкерлер жана облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөр, мен сиздерге потенциалдуу инвесторлорго Чакан ГЭСтердин курулушуна жардам берүү, бюрократияны жоюу жана мындай долбоорлорду колдоп коштоо боюнча практикалык иштерди күчөтүүнү милдет кылып тапшырам. Өлкөбүздө кичи ГЭСтерди куруу боюнча 200дөн ашуун створлорубуз бар. Кичи ГЭСтерди салсаңыздар өзүн 6-7 жылда толук актайт. Мына инвесторлор болсо өзүбүздүн ата мекендик. Ушул тармакка салсаңыздар, кеткен чыгымыңыздарды 6-7 жылда кайра толугу менен чыгарып аласыздар. Андан ары өмүр бою өзүңүздөргө кызмат кылат. Ал үчүн биз бардык шарттарды түзүп бердик. Бардык кызыктар инвесторлорду Кыргыз Республикасынын энергетика тармагына инвестиция салууга чакырам.
Альянс бир күч, куру сөз эмес, иштен майнап чыгаруу талап. Партиянын максаты өз кызыкчылыкты коюп, эл мүдөөсүн аткаруу. Чачыранды иш алып баргандан пайда жок. Альянс саясий партиясынан депутатка талапкерлерди ушул өзгөчөлүк айырмалап турат. Мамлекеттин эгемендиги, келечеги баарынан кымбат. Альянс саясий партиясы мыктылардан куралган. Саясат, экономика, бизнес, билим берүү, социалдык жана башка тармактарда ийгилик жараткан чыгаандар. Ар биринин элдин жашоосун жакшыртуу боюнча тажрыйбасы мол, өзгөчө көз карашы жана ишке ашырууга мүмкүн болгон планы бар. Рахмат, бир добуш менен кабыл алынды. Буга Бишкекте өткөн партиянын 3-чү съезди себеп. Эң башкысы Альянс капчыктуу бирөөнүн менчиги эмес. Бардык маселе чогуу чаран, эркин жана ачык каралат. Сунуш, добуш берүү, оюн айтууга чектөө болбойт. Альянстын башында дасыккан саясатчылар бар. Алар Жанар Акаев менен Мирлан Женчороев. Альянстын тең төрагасы катары жооптуу ишти аркалашат. Биздин жол бул адилеттүү мамлекетти түзүү. Биздин жол бұл жерде бирөөнү жетелееле түрмөк эмес, жетелееле бирөөнү мына жазага тартуу эмес, мыйзамдын тамгасы менен, мыйзамды так аткаруу менен, эл мыйзамды сыйлай турган жол менен биз жоопко тарта алабыз. Ошондой команда бүгүн бизде бар. Мурда кандай эле? Кайсы бир байлардын, олигархтардын партиясына кирип, же бийликтин партиясына акчаны берип, алдыңкы 20-лыкка, 30-лукка кирип алып, үйүндө чек түкүр жашап биздин олигархтар. Азыр саясатчылардын, кандидаттардын саясий салмагы даана билинет. Килограмм эмес, граммына чейин. Ким канча добуш алды? Эми Кудай сактасын, балким партиянын түптүк адамдар биз азыраак добуш алып калышты. 54-чү, 51-чи, 49-чу тургандар эң көп добуш алып парламентке келиши мүмкүн өкүл болуп. Чыныгым мырза менен жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер урматтуу Алтынбек Сулаймановго сөз берилет. Партиялар үчүн 7%дык бөгөт 5%га түштү. Шайлоодогу 5 миллион сомдук күрөө 1 миллионга азайды. Эми форма 2 деген түшүнүк жок. Бул Алтынбек Сулайманов аткарган иштин чети гана. Анын өжөрлүгү өзгөрүүлөргө себеп. Мындан арда эл үчүн кызмат кылууга даяр. Адегенде 1 мандаттуу Ноокат округу боюнча шайлоого аттанган. Эми оюн өзгөртүп, партиялаштары менен чогуу барганы турат. Алдыны карап сүйлөштөн кесип кылбайын, кечирим сурайын. Бирок мандат менин чөнтөгүмдө азыр. Анда мандат дейт. Утуп барганга толук мүмкүнчүлүгүм бар. Ошого карабастан 1 мандаттуу шайлоодон мен баш тарттым. Мен сиздерди таштап кете алган жокмун. Жалгыз аттын аягынан чаңышпайт. Мен сиздер менен чогуумун. Кыргызстан деген чоң океанда, Альянс деген чоң кемеде мен сиздер менен чогуумун. Кемеге түшкөн жаным. Ал кеме чоң океанда кандай сүзөт? Же ал океан бизди соруп жок кылабы? Ал биздин иштегенибизге таандык болот. Ошондуктан, урматтуу коллегалар, биз күчтүүбүз. Сөзсүз биз ийгиликке жетебиз. Альянс партиясы Элдар Абакиров, Чыңгыз Айдарбеков, Сейтек Качкынбай, Айсулуу Мамашева, Чынара Капарова, Эрнис Кыязов сыяктуу мыктылар менен өзгөчө. Кыргыз деген кур эмес башкача эл, кыр көрсөтүп ооздорун жаппагыла. Ушулардын баардыгын бийлик айткан, ушул биздин партияны какпагыла. Альянстын аттары болуп чыкса, астын тороп, камчы уруп чаппагыла. Депутаттыкка тизме өңчөй мырзалардан куралган жок. Партия айымдардын акылын, чечкиндүүлүк жана мээримин келечек үчүн колдонууга дилгир. Аларга тийиштүү квота көңүл сыртында калбайт. Майыптыгы бар талапкерлер да Альянс менен шайлоого аттанат. Альянс партиясы бул жаңы, бирок өтө таза, эң негизгиси иш билгилердин жана Кыргызстан үчүн күйгөн
келечегин кенен курганга өз акылын, билимин, тажрыйбасын кошоюн деген партия болгонуна байланыштуу мен Альянс менен партия менен баратам. Альянсты алкап, аламан жарышта байгелүү чыгышын каалагандар көп. Партиядагы талапкерлерге ишеним чоң. Буга чейин бирге алышпай келишпедиби? Былтыр мына бүт партиянын баары банкрот болушту. Туурабы? Быйыл уже эстерине келип, акылдарына келип, биригиш керек экен. Кыргыздын келечеги үчүн, кыргыздын эл үчүн, экономикасын көтөрүш үчүн биригиш керек экенин эми түшүнүп атышат. Албетте мындай альянстын бекемдигин элге далилдөө кыйынга турат. Жарандар азыр бийликке, депутаттарга атыгүл өз жакындарына ишенбей калган маал. Талапкерлердин бир күч болуп, аламан жарышка аттанышы өлкөдө бөлүнүп жарылууга да каршы аракет. Кыргызстандыктар бир муштумга биригиши керектигинин үлгүсү боло алат. Альянс, Курама Темир, Курч болот.